окудук тамга таанып, кыздарды чачынан тартып. Мектебимден окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тайзым кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге ми буйрук келип ажырады. Бул билим уясына өз мезгилинен чыгаан атуулу, улуу атамекендик согуштун ветераны, орден медалдардын ээси Доорунбек Дүйшөбаевдин ысымы ыйгарылган. Доорунбек Дүйшөбаев учурунда окуучу балдарды тарбиялоодо көп камкордук көрсөтүп, мекенчилдикке үндөп келген. Талбаган эмгектин артынан чоң ийгиликтерге жетишкен. Агайдын ысымын сыймыктануу менен алып жүрөбүз. Арап өнүктүрүү фондусу тарабынан мектеп салынган. Мектепте билим алууда окуучуларыбыз олимпиадада болобу, мейли спорттук мелдештерде алдына эч кимди салдырбай, район гана эмес, областта байгелүү орундарды багындырышты. Мектептин президенти, алдыңкы окуучубуз Лейла Жарашбекова 2 жыл бою райондук областтык олимпиадаларда кыргыз тили боюнча 1-чи орунду ээлеп, республикалык олимпиадага катышып келди. Мына ушундай эле ийгиликтерди орус тили предмети боюнча Маратова Махабат менен Талайбекова Аймерим да жаратып, областтык олимпиадада 3-чү орунду ээлешти. Мектебимден окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тайзым кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге ми буйрук келип ажырады. Жарашбекова Лейла Кыргызстандын мыкты окуучусу наамын белгилүү педагог Гапар Мадаминовдун колунан алды. Кыргыз тили жана Айтматов агаларынын кылышындагы райондук көркөм окуу сынагында 10-Б классынын окуучулары Маратова Махабат, Жарашбекова Лейла 1-чи орунду камсыз кылышып, облустук турга жолдомо алышкан. Облустук турдан Жарашбекова Лейла 2-чи орунду ээлеген. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата Айтматов балдар дүйнөсүндө аттуу театралдык фестиваль сынагы өткөрүлүп, 1-чи мугалим чыгармасы менен райондук турдан 3-чү орунду ээлешкен. Жетектеген мугалим Тыналиева Чынара. 8-10 класстын окуучулары «Мы против коррупции» деген уран менен акция өткөрүшүп, видеоролик тартышып, районго жөнөтүлүп, ал жерден эң жакшы деп табылып, Россия мамлекетинин антикоррупция сайтына жүктөлгөн. Мектебимден окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тайзым кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге ми буйрук келип ажырады. Дүйшөбаев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде 2023-2024 окуу жылында 322 окуучу билим алып жатышат. Мектепте 20 мугалим эмгектенет. 9 класстын окуучусу Маратова Махабат 2022-2023 окуу жылында «Живая классика» сынагында регионалдык турунда 1-чи орунду ээлеп, улуттук турда 3-чү орунга ээ болуп, Артек жаштар борборуна барып, суперфиналга катышып келген. Быйылкы окуу жылында «Живая классика» көркөм окуу сынагынын облустук туруна 5-Б классынын окуучусу Сардаров Кутберди катышып, 3-чү орунга ээ болуп, республикага жолдомо алды. Мектебимден окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тайзым кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп
Россиянын Артек жаштар борборуна суперфиналга даярданууда. 10-Б классынын окуучусу Жарашбекова Лейла англис тилинен флекске катышып, чет мамлекетке окуп келүүгө жолдомо алды. Международный конкурс для детей и молодежи «Умные и талантливые» деген Москва шаарында уюштурулган конкурска мектептин башталгыч классынын мугалими Жарашбекова Саадат катышып, диплом менен сыйланды жана мектепке ыраазычылык кат келди. IT перемена уюштурган сынакта 1-орунду Ажибеков Эльзар ээлеген. Юные Пифагоры республикалык сынагында 4-класстын окуучулары Талантбеков Амир жана Жамантаева Элина 3-орунга ээ болушкан. Барган күнүбүз кармашып экекиден жүрчүбүз Халипе бетин ачтык, окудук тамга танып, кыздарды чачынан тардык. Спорт жаатында ийгилик жараткан 11-класстын окуучусу Досмонбеков Аскар спорттун таяк тартыш түрү боюнча Кыргызстандан 1-орунду, Өзбекстан мамлекетинде өткөрүлгөн дүйнөлүк таймашта 3-орунду камсыз кылган. Быйылкы окуу жылында Ош шаарында өткөрүлгөн таяк тартыш ачык таймашында Асанбеков Медет 1-орунду ээлеп келген. Футбол боюнча 5-Б классынын окуучусу Бердышева Самира Талас облустук футбол федерациясынын кубогу менен сыйланып келген. Чет элдик уюмдар менен иштешүү мектепке гана пайдалуу. Мектептин орус тилчи жаш мугалими Субаналиева Элиза орус элчилиги уюмдары менен тыгыз мамиле түзүп, көп ийгиликтерди жарата алды. Тагыраак айтканда, инвестиция тартып, бир жылда эле 4.361,62 миң АКШ долларына керектүү орус тилиндеги окуу куралдарын, орус классиктеринин китептерин мектепке алып келген. Мектебимден окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тажым кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге эми буйрук келип ажырады. Ушул эле мектептин бүтүрүүчүсү Америка элчилигинен 120 миң сомго мектепке англис тилиндеги адабий жана көркөм окуу китептерди белекке берген. Кантемин мектебимди сагынбай, эсимде ошол учурсоң тумай. Колумда кызыл гүлдөр, эң кызык ошол күндөр, ой тилек оюн ыргамай. Мектебимден окуткан эжелерим, агайларым, сиздерге башым ийип тажым кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге эми буйрук келип ажырады. Окуучулардын тамак ашын оптимизациялоо максатында дүйнөлүк азык-түлүк программасынын негизинде мектепте 2014 жылдан ушул күнгө чейин окуу тажрыйба тилкеси менен иш алып баруудабыз.